убеждение, наше мнение, да, что это по заказу это идет. Следственный сага след А теперь эти люди, как раньше вымогали, до сих пор у нас вымогают. Каким образом? Вот таким образом, отправляя вот такие всякие люди. У меня достаточно хватит сил, средств и знакомств, понимаете, что просто вас уничтожить. Эксан Хайрия кайрымдуулук фондусундагы жерлерди сатып жиберүү боюнча кылмыштын курамы бар, ага тиешеси бир катар кишилер бар. Ошолордун баары мыйзам чегинде жооп бериш керек. Катты жасагандыгы ачык айкын билинип турат. Мен колумду дагы ошотконго аракет кылышкан. Жок, ким адвокат? Мен Сиз гипчиз, рұқсат алсаңыз, мені çalsam var mı? А почему вы не запускаете общественные места? Биздин редакцияга Ихсан Хайрия коомдук кайрымдуулук фонду кайрылып, анын карамагындагы ижарага алынган жер боюнча талаштары болуп жатканын билдирди. Маалым болгондой, бул фонд Кыргызстанда 20 жылдан бери кайрымдуулук жаатында ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ихсан Хайрия кайрымдуулук фонду коомдук ишмер меценат Шейх Муса Магомедов тарабынан 2000 жылдары түптөлгөн. Бул аралыкта 10 миңден ашуун муктаж жарандарга, жетим жесирлерге жардам берилип, жалпы жонунан 300 миллион сомдун айланасында кайрымдуулук иштер жасалды. Республика боюнча 400дөн ашык мечит салынды. Фонд тарабынан түптөлгөн билим берүү мекемелеринде 700дөн ашык бала билим алып, 140 кызматкер эмгектенет. Халыкты таза суу менен камсыз кылууну да колго алган. Акыркы 2 жылдын аралыгында 6 ири долбоор ишке ашты. Биздин колго тийген маалыматтарга ылайык 2006 жылы Раматалык экс-муфти Мурат Алажы Жуманов Бишкек мэриясына караштуу Махатма Ганди жана Байленов көчөлөрүнүн кесилишиндеги бир канча гектар жерде борбордук мечит жана турак жай комплекси бар маданий диний борбору куруу максатында Шейх Муса Магомедовго ижарага алууну сунуштаган. Муфтияттын албаганын себеби Мурат Алажы каржылык мүмкүнчүлүктүн жоктугу менен түшүндүргөн. Анткени жерде ижара акысы жылына 1 миллион 623 миң сомду түзгөн. Мурат Алажынын суранычы жана коомго пайда алып келүү максатында гана Шейх Муса өзүнүн макулдугун берген. Шейх Муса Магомедов өзүнүн макулдугун бергенден кийин Раматалык Мурат Алажы Жуманов ошол кездеги кала башчысы Арстанбек Ногоевго кайрылган. Ал эми Бишкек мэриясынын 2008 жылдын 2-майындагы 190 токтомуна ылайык жогоруда аталган участок Ихсан Хайриянын балансына өткөн. Земля это как-то не маленькая земля. И построена там мечеть, там построена детский садик, там жетимхана и так далее. Фонд жерди карамагына алгандан кийин борбордук мечиттин курулушунун камылгасын баштайт. 2008 жылдары Таалай Лайтегин аттуу жаран башында турган топ экс-президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын кийлешүүсү менен Ихсан Хайриянын курамына мүчө болушат. 2009 жылдын 5 февралынан тарта Ихсан Хайриянын ишмердүүлүгүн башкаруу жаңы мүчөлөрдүн колуна өткөн. Тизгинде колго алары менен Таалай Лайтегин VIP Garden аттуу ЖЧК түзүп, жердин жарымына турак жай комплексин курууну пландайт. Бирок майнап чыкпай, бул долбоордун аркасында Бишкек мэриясынын жер ресурстары башкармалыгынын алдында олчойгон карыз пайда болот. Бул жагдайда кийинки иликтөөбүздө кенен баяндап беребиз. Бул адамдардын фондко мүчө болуп кирүүсүнүн түпкү максаты Ихсан Хайриянын активдери экенин фонддун негиздөөчүлөрү Магомедовдор ал кезде баамдашкан эмес. Магомедов Муса, тот основатель и в то же время, получается, председатель, основной деятель этого в этом фонде. Он не подозревал, что какие-то корыстные цели они имеют. Не подозревал. Он действительно думал, они искренне хотят ему помочь.
Ал эми 2010 жылдагы кандуу апрель окуясынан кийин Талай Лайтегинден башка жаңы мүчөлөр фонддун курамынан чыгып кетишкен. Магомед Магомедовдун айтымында 2013 жылы Талай Лайтегиндин суранычы жана сунушу менен Ихсан Хайриянын курамына юрист катары Кочкор Жуманазаров аттуу жаран кирет. Ал фондко юридикалык жана жогоруда белгилеп кеткенде Талай Лайтегиндин долбоордун айынан пайда болгон олчойгон карызды жабууга көмөк көрсөтмөк. Лайтегин Талай и Жуманазаров Кочкор, они изначально вошли в фонд с целью помощи фонду в продвижении благотворительной деятельности. Но потом, как по словам учредителей, всех учредителей и работников фонда, они начали проявлять свое лицо. То есть они показали, что они преследуют вовсе не цель какую-то благотворительную, а личную корыстную цель, где они хотели просто элементарно наживы. 2013 жылы фонддун төрагасы Шейх Муса Магомедов темирчилерди табып, жогоруда аталган участокка 110 орундук бала бакча салууну пландайт. Төраганын ишенимине кирген Талай Лайтеген курулуштун уруксат кагаздарын алуу жана жүргүзүү иштерин Аркстрой Групп аттуу ишканага берүүсүн сунуштайт. 2014 жылдын 2 январында Ихсан Хайрия менен Аркстрой Групптун ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык бала бакчанын курулушуна биринчи транш менен 50 000 АКШ доллары которулган. Бирок бизге маалым болгондой которулган 50 000ден 20 000 доллары чыгаша кассалык ордер менен кайра алынган. Анын 10 000-ин фонд үчүн деп алышса, калганын документация деген таризде сол чөнтөккө кеткен. Ал эми Магомедовдордун бул акчалар тууралуу эч кандай маалыматы болгон эмес. Териштире келгенде Аркстрой Групп компаниясы өзүнө жүктөлгөн милдеттемелерди аткарбай, курулуш токтоп калган. Биринчи транш менен которулган 50 000 доллар жоң гана алдамчылыктын аркасында кумга сиңген суудай жок болгон. Бул факт боюнча 2020 жылдын 16 мартында кылмыш иши козголгон. 2015 жылы Шейх Муса Магомедов аянты 5000 чарчы метрди чапчыган 2 кабаттуу өлкөнүн борбордук мечитин салдыруу үчүн инвесторлорду табат. Бул долбоор Гоголь көчөсү 53кө, тагыраагы мурдагы борбордук мечиттин ордуна салынышы пландалган. Сүйлөшүүлөрдүн аркасында 2015 жылдын 7 июлунда Ихсан Хайрия фонду менен муфтияттын ортосунда мечиттин курулушу боюнча келишим түзүлгөн. Бул жерден дагы Талай Лайтегин менен Кочкор Жуманазаров өз өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Алар учурдан пайдаланып, мечиттин долбоорун фонддун жетекчилигинин кабары жок эле, жеке өз кызыкчылыгында ар кандай курулуш компанияларга сунушташкан. Акыр аягы келип экс-президент Алмазбек Атамбаевдин сопуру атанган, белгилүү Икрамжан Илминияновдун жакын кишиси болгон Каныбек Туманбаевдин фирмасына токтолушат. Ал эми Каныбек Туманбаев шайлоо учурунда бийликчил деп сыпатталган Биримдик партиясы менен жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон. Алар фонддун жетекчилигин, борбордук мечиттин курулушун президенттин жакын кишисинин фирмасы албаса, башка эч кимге буйрубай тургандыгын эскертишип опузалашкан. Бирок алгачкы сүйлөшүүлөргө ылайык генподрядчикти демөөрчүлөр өзлөрү тандаш керек эле. Например, центральный мечеть хотели построить большой, да? Да, ну, который в Гоголе Московской. Ну, там был хороший спонсор, который он на себя взял полностью это построить. Там сумма большая была. Вот. Именно в этом они уже подключили вообще других лиц в это дело и пытались на Магомедова Мусы надавить, чтобы он именно согласился на их условия. Да? Ну, они всегда говорили, что это Каныбек Туманбаев. Вначале ни фамилия, ничего не говорили, просто говорили Каныбек. Ну, хорошо. Если такой всемогущий, пускай решает вопрос. Потом вы узнали, кто он такой, Туманбаев? Это его мы узнали после, где-то в 2019 году. Мы про него побольше начали узнавать. А вот на тот момент не знали мы про него. Мечит боюнча коюлган талаптар аткарылбай калгандан кийин фонддун төрагасы Шейх Муса Магомедов иимдин 10 башкы башкармалыгына суракка чакырылган.
Магомедовдун айтымында ага башкармалыктын жетекчилиги психологиялык басым жасап, Кыргызстандын башкы мечиттеринин курулушу Каныбек Туманбаевдин компаниясына берилиши керектигин катуу эскерткен. Бирок Муса Шейх генподрядчикти демөөрчүлөр өзлөрү тандай тургандыгын бир канча жолу айтканы менен кулактын сыртынан кеткен. Биздин каармандар жигердүү аракеттерине карабастан демөөрчүлөр башка курулуш фирмасын тандашат. Мындан улам диний башкармалык башкы мечитти куруу боюнча 2015 жылдын 7-июлунда түзүлгөн келишимди жокко чыгарып салат. Себеби катары фонддун мүчөлөрүнүн ортосундагы айрым түшүнбөстүктөрдү жүйө келтирген. Магомедовдун айтымында Азирети муфтий Максат Ажы Токтомушев көбүнчө берки тараптын позициясын кармап, фонддун жетекчилиги менен белгисиз себептерден улам жолугушуулардан баш тарткан. Ал эми Магомед Магомедовго башкы мечиттин курулушу боюнча Талай Лайтегин жана Кочкор Жуманазаровдун катышуусу жок, сүйлөшпөй тургандыгын билдирген. Арадан бир аз убакыт өтпөй Талай Лайтегин менен Кочкор Жуманазаров диний башкармалыктын имаратында фонддун жетекчилиги менен Азирети муфтиевдин жолугушуусун уюштурган. Бул жолугушууда Каныбек Туманбаев өзүнүн фирмасынын кызыкчылыгы үчүн Талай Лайтегин менен Кочкор Жуманазаровду колдонуп жатканы айдан ачык белгилүү болот. В марте месяца этого года позвал муфтий меня. Я когда туда пошел, там был Кочкор, Талай, Каныбек. И, конечно, со мной пошел тот друг, который через него меня муфтий позвал, да? Он не прямо позвал, через моего одного друга, который знакомого, да? Я ему где-то 20 минут разъяснил, почему я не согласен. Я задал вопрос, какие претензии ко мне? Вообще, что вы хотите от меня? Вот землю передал. Вы этой землей пользуетесь, этой землей. Аренда до сих пор на меня, на фонд Ихсан Хайрия начисляется. То есть, почему вы вот так с нами обращаетесь, да? Почему вы этот вопрос аренды до сих пор не решаете? Пускай это ваша аренда на вас, пускай будет начисляться. Почему должен я платить, когда вы пользуетесь? Мы платим, то есть фонд Ихсан Хайрия. Я говорю, потому что сейчас ответственность на меня, я нахожу, да, все вот эти средства, вот эти инвестиции. Поэтому я говорю, Он, Каныбек, стал говорить, что у тебя к нам какие претензии? Я говорю, к вам никаких претензий нету, я вас даже не знаю. И он там грозился, я тебе там, ты на этом земле жить не будешь и так далее. А при всех? При всех, да. Ну, я удивился, почему он грозится. Я его не знаю, он меня не знает. У нас никаких договоренностей между собой нету. Никакой договоренности никогда не было. Ни о чем мы с ним не договорились. А он грозился, что... А он грозился, я тебе там $500 дам, и тебе печень, нож засунут там и так далее. Вот так он говорил. При всех прям? При всех прям, да. Ал эми интернет айдыңында ушул жылдын март айында Беш бармак YouTube каналына берген маегинде Максат Ажы Токтомушев фонд менен 2 жылга түзүлгөн келишимдин жокко чыгуусунун себебин Ихсан Хайрия фонду курулуш компаниясын тандоодогу тендерде муфтияттын кабары жок эле өткөргөндүгүн айтып жатат. Бирок диний башкармалыктын расмий катында фонддун мүчөлөрүнүн ортосундагы айрым түшүнбөстүктөр себеп болгону бакыйып жазылып турат. Ошолор мисалы Ихлас компаниясы менен сүйлөшүп турган. Бул Ихсан Хайрия, Муса Шейх, андан кийин Имарат менен сүйлөшүп турган. Дагы башка көптөгөн курулуш компаниялары менен сүйлөшүп турушкан. А тиги жактан арабы келгенде бизге эч кандай кабары жок эле, алар тендер уюштурбады. Кандай бизден ошол жерге мечит салабыз деп, мисалы тендер уюштуруп, мына утту деп, Имарат утту деп, Имарат стройго бергенге кандай акысы бар? Бизге кабар бербестен туруп. Биз бул жагдайлар боюнча Максат Ажы Токтомушевдон интервью алуу максатында диний башкармалыкка кайрылдык.
Бирок бир айга жакын убакыт басма сөз кызматы аргандай себептерди айтып, эч кандай маалымат ала алган жокпуз. Мындан улам Азирети муфтиибиздин ЛТР телеканалындагы түз эфиринен кийин жолугууга аргасыз болдук. Жолугушта Максат Ажы фонддун жер маселеси, Каныбек Туманбаев, Талай Лайтегин, Кочкор Жуманазаров жана муфтияттагы Магомедовдор менен болгон жолугушуу тууралуу буларга токтолду. Бири-бирине өчөшүп калган, биз алып келип Курандын алдында тоба кылдырдык. Бири-бириңерге зыян келтирбейли, биринчи. Экинчиден бизди кошпогула. Биздин тиешибиз жок да. Силерден ошол жерди сатып алганда. Каныбек сатып алды, мейли бизге мага берди. Эми ал бизге эмне тиешеси бар? Канча 10 гектар дейби, 10 гектар канча сотик дейби. Мурда ошону муфтият берген да. Муфтият берген турабы? Анан алар үй салып атпайбы? Ал жерде үй салыш үчүн эмес да. Ал жерде ошол баягы спонсорлорду алып келип, диний ва исламий бала бакча болсо, мектеп болсо, институт болсо, медресе болсо, мечит болсо, ушундай бир комплекс болсо деп неме кылган да. Анан бул тилекке каршы эми көрбөйсүңбү, алар болсо үй сатып башкаларга мындай жер тилкемдерин сатышкан да. Анан бири-бирин сатышып, чогуу фонддо жүрүп, жана Кочкор Байкелерди сатышкан. Мен буларды тааныбай элечүмүн, булар келген. Азирети муфтииби сөз сөзүндө 1,8 гектар жер Каныбек Туманбаев тарабынан сатылып алынып, ага берилгенин билдирди. Бирок Ихсан Хайриянын төрагасы Магомед Магомедовдун айтымында ижара акы азыркы күнгө чейин фондко эсептелип жатат. Ошондой эле мыйзамга жана фонддун уставына ылайык курамдын мүчөлөрү мекеменин мүлктөрүнө ээлик кыла албайт. Ал эми жердин анык ээси болгон Бишкек мэриясынын жер ресурстар башкармалыгынын уруксаты жок. Жерди үчүнчү жактарга бөлүп берүү мүмкүн эмес. Примерно мы знаем, да, чем он занимается фонд. Ну и какую-то прибыль оттуда извлекать для учредителей, либо для кого-либо, там нету таких целей, не предусматривается. Биздин божомолдорго ылайык Талай Лайтегин менен Кочкор Жуманазаров Каныбек Туманбаевди фонддун карамагындагы жерди бөлүп жана үчүнчү жактарга өткөрүп берүү максатында кызыктырышкан. Ал эми Каныбек Туманбаев болсо бийликтеги байланыштары аркылуу көтөрүлгөн ижара акыны иретке келтирүү, карызды жабуу жана соттук иштерди оң тарапка чечип берүү милдеттерин алган. Ошондой эле жогоруда Азирети муфтиибиз айтып өткөндөй Талай Лайтегин менен Кочкор Жуманазаров Ихсан Харияга аргандай басымдарды жасоо менен фонддун карамагындагы жердин 1,8 гектарын Каныбек Туманбаевга бөлдүрүүгө жетишкен. Жери менен кошо аянты 480 чарчы метр болгон жетимдер үйү да берилген. Бирок соттук иштер жана ижара төлөмдөрү боюнча суроолор чечилген эмес. Жада калса ижара акыны төлөйбүз деп Муса Магомедовдон алынган 8,5 миллион сом 2 жыл бою төлөнбөй калып кеткен. И до 16 года, когда мы посчитали, там нужно было, чтобы докончить аренду до 16 года, с 8 до 16, где-то 8 миллионов 500 нужно было, да? Мы эту сумму ему передали, именно Кочкору, Талаю, они оба же, они приходили. Вот мы уже заканчиваем вопрос, решаем уже, только вот эту сумму надо отдать вперед, а потом мы в юридическом плане все закончим. Они забрали эту сумму и 2 года не заплатили. И где-то там депозиты лежит, и где-то там ячейки лежат, эти деньги. И не заплатили эти деньги 2 года. Они прекрасно об этом знают. Ал эми 2018 жылы өзлөрүнүн милдетин аткарбаганы аз келгенсеп, Каныбек Туманбаев башына турган топ кайрадан 1,8 гектар жерди Абу Амаль коомдук фондуна өткөрүп берүүсүн талап кылышкан. 2018 жылы Ихсан Хариянын төрагасы болгон Магомед Магомедов жерди бөлүп берүү үчүн УЗРдин уруксаты жана башкармалыктын алдындагы фонддун карызы төлөнүшү керектигин эскерткен. Ал эми Талай Лайтегин менен Кочкор Жуманазаров УЗР менен болгон маселени Каныбек Туманбаев аркылуу чечип ала тургандыгын айтышкан. 2018 жылдын 16 апрелинде Жуманазаров менен Талай Лайтегин кандайдыр бир жол менен жер ресурстар башкармалыгынын макулдугун берген справкасын алып келишкен. Жогорудагы справканын негизинде 2018 жылдын 5-июнунда Ихсан Хария фонду убактылуу колдонуу үчүн 1,8 гектар жерди Абу Амаль коомдук фондуна өткөрүп берген. Бул фонд бизге маалым болгондой Азирети муфтиибиз Максат Ажы Токтомушевго таандык. Бул жерде Азирети муфтиибиз Максат Ажы Токтомушевдин жогорудагы аттары аталган чуулгандуу адамдарга кандай тиешеси бар жана талаш жараткан жерлерди рейдерлик жол менен басып алганбы деген суроо туулат.
Мы вначале ни Максат Хаджи, муфтия, никто, и мы не знали, что это вообще кому уходит. Мы знали, что Кочкор Талай. Когда Абу Амаль фонд они переоформили, вот это все, передали туда. После этого вот это медресе, вот что построил Максат Хаджи, вот это потом, конечно, известно стало, что там ведь как бы эта земля пользует сам Максат Хаджи, там построил он медресе. Это когда было известно? Это после 18-го года. И для меня вот после 18-го года известно стало, кто хозяин этой медресе. Үстүбүздөгү жылдын 22 октябрында укук коргоочу Келдибек Аскаралиев маалымат жыйын өткөрүп, анда муфти Максат Ажы Токтомушевдун жана башкы бухгалтердин мыйзамсыз иштери тууралуу айтып беришти. Маалымат жыйынын жүрүшүндө Аскаралиев Ихсан Хария фондунун жерлерин Максат Ажы Токтомушев рейдерлик жол менен басып алганын билдирди. Кармо Ленинградский Молодая гвардиядагы мечитти билесиздерби? Ошол жерде 10 гектар жер бар. Ихсан Хария деген фондго тиешелүү. Ал жерге эс алуучу жер, детский сад дегендер курулуш керек. Бирок ошол эле шопурдун, ошол эле Асылбек Жийинбектин жардамы менен муфти Максатбек Ажы лидерлик жол менен ошол жерден тартып алган. Бир да документи жок. Мыйзамсыз алып атышат. А энден дальше издеп көрсөм, ал Ихсан Хария арендалап этилген жер экен. Мэриядан арендага алган экен 40 жылга. Ошол жерди тартып алып, азыр лидерлик түрү менен бөлүп сатып атышат. Буга муфтидин түздөн түз кийлишкүсү менен. 2010 жылдын жай айларында Абу Амальга өткөн 1,8 гектар жерге болгон ижара акы дагы деле болсо Ихсан Хария фондуна эсептелип жатканы ачыкка чыгат. Бул маалыматты фондко Нургүл Балтабаева аттуу жаран билдирген. Анын айтымында Каныбек Туманбаев, Талай Ылайтегин жана Кочкор Жуманазаровдор жогоруда сөз болуп жаткан жерди сунуштап, андан 27 миллион сом акча алышкан экен. Бирок Нургүл Балтабаеванын айтымында ага жер дагы тийген эмес, акчасы да кайтарылбай калган. Ал эми Нургүл Балтабаева фамилиясы айтып тургандай эле Атамекен партиясы менен жогорку кеңештин 5-чакырылышына депутат болгон Ташболот Балтабаевдин кызы. Она говорит о том, что якобы она вносила какие-то деньги за счет оплаты аренды за фонд. Но никаких каких-то обязательств прямых между Магомедовым и Нургулей нету. То есть никаких каких-либо обещаний, каких-то либо договоренностей нет. Но она считает, что фонд за то, что она оплатила в кассу фонда, в кассу мэрии города Бишкек, УЗР, за аренду, что фонд ей должен земельный участок. И своими действиями просто она требует то, что она считает, что ей положено. Нургүл Ташболотовна менен телефон аркылуу байланышып, интервью берип коюусун сурандык. Бирок Нургүл айым баш тартты. Ал Ихсан Хариянын жетекчилерин алдамчылар деп жамандап, ал эми Каныбек Туманбаевди меценат катары сыпаттады. Ошондой эле Туманбаев жер участогун сатып алып, медресе салып, муфтиятка өткөрүп бергенин айтты. Сизден интервью алсак мүмкүнбү? Ошого макул болуп атпайбы? Жок, мен интервью вообще бербейм. А себеби же? Мен ал жерге тиешим жок болсо мен эмне деген интервью берейин? Мен просто ал адамдарды тааныйм и все. Я их просто знаю как личности. Ничего хорошего про них сказать не могу. И все. А жерге тиешим жок. Магомедовдор аферист мошенниктер. Азыр следственный органдар разбираться этип атат. Это тайна следствия. Мен билишимче, да? То, что я знаю. А там дальше, извините меня, следственные органы разбираются мыйзам жолунда. Териштире келгенде жагдай төмөндөгүчө болгон экен. Магомедовдун айтымында башында Нургүл Балтабаева фондко келип, жер маселесинин айланасында Каныбек Туманбаев башында турган үчилтикке акчасын алдатып жиберген жабырлануучу катары көрсөткөн. Анын негизинде Ихсан Хария фонддун ишенимдүү өкүлү болуп, мэриянын жер ресурстар башкармалыгы менен болгон көйгөйдүн үстүндө иш алып барган. Бирок жалган убадалар жана ар дайым акча талап кыла бергенинен
Магомед Магомедов чарчап 2010 жылы Нургүл Балтабаевага берилген бардык ишеним каттарды кайтарып алган. Иштин мында нукка буруларын күтпөгөн Балтабаева дал ошол мүнөттөн тарта Магомедовдорду коркутуп үркүтүп баштаган экен. Что Каныбек сказал, что кто сказал. Вот давайте вот мы не будем говорить. И мне вообще по барабану. Кто вам что сказал, что вам что сказал. Понимаете, мне абсолютно, у меня достаточно хватит сил, средств и знакомств, понимаете, что просто вас уничтожить. 2017 жылдын аяк ченинде Кочкорбек Жуманазаров фонд тарабынан ага берилген күбөлүктү колдонуу менен Ихсан Хайриянын карамагындагы жерлерди алдамчылык жол менен үчүнчү жактарга сатып, ири суммадагы акчаларды алып койгону ачыкка чыгат. 2010 жылдын январь айынан 2020 жылдын март айына чейин жабырлануучулар тарабынан Кочкор Жуманазаровго карата укук коргоо органдарына арыздар түшкөн. Далил катары Кочкор Жуманазаровдун жабырлануучуларга жазып берген тил каттарын көрсө болот. Ал эми фонддун жетекчилиги бул багытта эч кандай тапшырма берген да эмес, жана кабары да жок эле. В фонд начали обращаться люди с требованием отдать им земельные участки, которые продал Жуманазаров. Конечно, они были в шоке. В чем дело? Приходят люди, показывают расписки Жуманазарова, Кочкора и говорят, что им якобы этот земельный участок продал он, и показывают документы, что он учредитель фонда, и он имеет какое-то влияние в фонде. Конечно же, они пытались как-то получить разъяснение от Жуманазарова, Кочкора, но никаких-то либо объяснений вразумительных они не получили. В настоящее время имеются, насколько мне известно, имеются 5 заявлений. По данному факту идется следствие. Когда оно закончится, это уже, наверное, к следствию. Фонддун жетекчилиги акыр аягы келип, Октябрь райондук сотуна Таалай Лайтегинди жана Кочкор Жуманазаровду Ихсан Хайрия фондунун курамынан чыгаруу боюнча арыз жазышкан. Бул аракеттерден кийин интернет айдыңында фейк аккаунттан Магомедовдорду каралаган видео материалдар чыккан. Они в 2019 году выпустили ролики, где там дискредитируют полностью деятельность фонда, семья Магомедовых всех. Якобы они такие злодеи, которые приехали откуда-то в Кыргызстан, хотя мы здесь родились, выросли. Мы считаем себя часть этой общества, да? Граждане Кыргызстана. Жогорудагы видеороликтерге байланыштуу Муса Магомедов тарабынан УКМКга арыз жазылган. Анда айрым адамдар улуттар аралык жаңжалды козутууга аракет кылып жатканын жана аларга карата чара көрүүсүн өтүнгөн. Непонятно, муфтият использовали, меня фабриковали, на меня документы. 3 ролика на меня написали, что мы семья Магомедова, Ихсан Хайрия и аферисты. Ролики написали, YouTube. Но мы это роликом тоже заявление подали, там экспертиза есть, даже национальный вопрос там стоит. Не знаю, когда это начнется. Жабырлануучулар тарабынан жазылган арыздардын негизинде 2020 жылдын 12 февралында 1 май райондук сотунун чечими менен Кочкор Жуманазаров 2 айга камакка алынат. Бирок арадан бир аз убакыт өтпөй эле 5 мартта камактан чыгат. Кызыгы, тергөө кызматы Кочкор Жуманазаровду коюлган дооматтардан алыстатканга аракет кылып, тескерисинче Муса Магомедовдорго жана фонддун башка мүчөлөрүнө каршы иштей баштайт. Тут выглядит ситуация странно. Допустим, я знаю, что на Жуманазарова Кочкора написали заявление, по-моему, с декабря или с января этого года, либо с декабря прошлого года. Там имеются расписки, там имеются потерпевшие, где фонд вообще никак не участвует. То есть взаимоотношения 2 людей. Да? Один пообещал, другой продал. Люди были допрошены. На протяжении уже уже 9 месяцев каких-то решений от следствия нету. То есть, странно, что-то можно еще расследовать. Просто мне наверное, как обывателю, скорее всего, тоже непонятно.
Биздин айрым такталбаган маалыматтарда Кочкор Жуманазаровдун абактан эртеле чыгып кетишине муфтий Максат Ажы Токтомушевдин кол кабыш кылганы айтылат. Башкача айтканда, ошол кездеги ички иштер министринин орун басары болуп турган Памир Асановго кирип суранган деген маалыматтар бар. Биз ЛТР телеканалында Максат Ажы Токтомушев менен жолукканда Памир Асановго барганы боюнча суроону узатып, төмөнкү жоопту алганбыз. Эмесин түрмөдө жатканда мен атайын милицияга бардым да. Ошо кыргыз жөнүндө аягым ала жакасын эле. Анан ал жакта сөз болуп эмне болду деп. Аны хотя бы кой түрмөгө жаткырып алгыла. Мени соттошуу, сурашуу бир нерсе. Мынаны берип болсо болот. Мени түрмөгө жаткырган жакшы эмес го. Ана Памир Байкеге, конечно барасың. Ал ким жан алгыч бекем менен. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Бердумуратовдун чечимине ылайык Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы 2020-жылдын 15-майында Ихсан Хариянын башкы кеңсесинде жана Магомедовдордун үйлөрүндө тинтүү жүргүздү. Уже давно идет давление, вымогательство идет. Со стороны их, да? Со стороны их. Конечно, за ними стоят люди. И в органах тоже. Это сколько уже продолжается? Это уже продолжается много лет. Они мне проводят или мы их не запустили еще, они должны сейчас открыть дверь, но мы до этого вас пригласили специально, чтобы вот им тоже задавайте вопрос, что за мероприятие и так далее. Пойдем чуть вместе, да? Покажете, да, что там, что происходит? Следственный действияга азыр биз силерди катыштыра албайбыз. Биз только биздин өзүнүн видео камерага гана тартылат. Иштин кызыкчылыгы үчүн биз эч нерсе айта албайбыз, комментарий бере албайбыз. Сиз кайсы кызматтан өтөсүз? Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынан. Тергөө кызматынан, да. Тинтүү боюнча соттун чечими 2 ай мурун 17-мартта чыкканы менен тергөө кызматы тинтүүнү 15-майда ишке аткарышат. Бул иш индин тергөө кызматынын башчысы Азамат Жумабаевдин көзөмөлүндө болгон. Кызык жагдай кылмышка шектүү болгон Кочкор Жуманазаров тергөө маалында күнөөлөрүн толугу менен мойнуна алган. Бирок соттун чечими менен тергөө кызматы тескерисинче кылмышка тиешеси жок. Жабырлануучулардын үйүндө тинтүү жүргүзгөнү таң калтырат. Убакта бул болсо кылмышка шектүү адам да. Убагында фонддо иштеп кеткен. Фонддо мыйзамсыз иш жүргүздүгүнө байланыштуу фонддун составынан, учредительдик составынан чыгарылган. Азыркы убакта бул фондко эч кандай тиешеси жок. Ошол себепке карабастан ал кишинин өтүнүчү менен азыркы убакта бул тарапта жабырлануучу тараптардын офисинде жана үйлөрүндө тинтүү болуп жатат. Ал эми Ихсан Хариянын айланасындагы жер талаш маселеси боюнча ийимге кайрылып төмөндөгүдөй жооп уктук. Бүгүнкү күндө материалы биздин ички иштер министрлигинин тергөө кызматы текшерип, азыр Бишкек шаарына жиберди. Бүт экспертизадан өткөрүп, жана документтерди бардыгын карап туруп, ал жерде бир топ кишилер ушу мыйзамдуулукту бузган. Сөзсүз алар мыйзам чегинде аныкталып туруп, анан кийин сот тарабынан жоопкерчилик караш керек. Бүгүнкү күндө кылмыш жаза кодексинин 204 беренесинин 1-бөлүмүнөн ири өлчөмдө алдамчылык менен бирөөнүн мүлкүн ээлеп алуу же сатып жиберүү боюнча иш козголгон, экспертизалар дайындалган. Факты боюнча козголгон. Ийимдин басма сөз кызматы факты боюнча кылмыш иши козголгонун айтып жатат. Бирок Кочкор Жуманазаровдун алдамчылыгы боюнча ушул эле ийим 5 кылмыш ишин козгогон. Калган иштер тууралуу маалымат жок. Бул иштерден жарытылуу жыйынтык чыкпагандан кийин арыздануучулар тарабынан ийимге ишенбөөчүлүк көрсөтүлүп, 5 кылмыш иши каржы полициясына өткөн. Бирок Фин полиция али күнчө кандайдыр бир жыйынтык бере элек. 2020-жылдын 20-январында Бишкек шаардык прокуратурага муфтияттын аппарат жетекчиси Садыбакас Ажыдууловдон кайрылууга түшкөн. Анда аты аталбаган Сауд Арабиясынын жараны Муса Магомедовду жана уулу Умардан жабыркап, аларды каржы махинацияларына күнөөлөгөнү жазылган. Прокуратура болсо катты текшерип чыгуу үчүн Бишкек ШИБИсине жолдойт. Андан кийин бул иш Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын карамагына өтүп, алдамчылык фактысы боюнча каттоого алынат. Муса Магомедовдун жактоочусу Нурлан Токталиев лингвист эксперттер менен катты текшергенде бир катар дал келбөөчүлүктөр белгилүү болуп, муфтият жөнөткөн кат жасалма экени ачыкка чыгат. Поступило заявление Свердловский РУВД, Управление внутренних дел Свердловского района, где бывшего председателя и учредители фонда и его сына обвиняли в том, что они якобы присвоили
большую сумму денег у иностранного гражданина. Да, по этому поводу было разбирательство. Было ли какое-то влияние, я точно сказать не могу, но было действительно странно, почему именно Свердловский РОВД, Управление внутренних дел, решило зарегистрировать анонимное письмо. Почему я говорю анонимное? Почему? Потому что данное обращение, оно было признано анонимным. То есть анонимное обращение от иностранного гражданина. Но странность была еще в том, что обращение в правоохранительные органы делает ДУМК, Духовное управление Кыргызстана. Как позже выяснилось, этого обращения не было, и данного обращения они не делали. Но в то время, когда начались разбирательства по данному обращению, по обращению иностранного гражданина, почему-то следствие очень активно заняло обвинительную позицию. То есть я считаю, что они объективно к данному обращению не подходили. Бул кат тууралуу маалымат алуу үчүн муфтияттын аппарат жетекчиси Садыбакас Ажытууловго кайрылганыбызда ал эч кандай кат жазбаганын жана прокуратурага жөнөтпөгөнүн билдирди. Сүйлөшүүдө бул кат кандайдыр бир жолдор аркылуу Талай Лайтегин менен Кочкор Жуманазаровдун колуна тийип, алар иш алып барганы белгилүү болду. Кагазды көрдүм. Мага атайын Муса Магомедовдордун адвокаттары келди. Ушул сиз чындап эле арыз жаздыңыз беле алардын үстүнөн текшерүүгө. Биринчи көргөндө баарыбыз эсибиз оду. Муфтияттагы катчылар, бүт баардык юристтер, мен өзүм баш болуп иликтегенибизде андай кат бизден чыкпаптыр. Таптакыр. Анан катты жасагандыгы ачык айкын билинип турат. Мен колумду даже окшотконго аракет кылышкан. Почеркимде, подписимде. Анан мен ачык айттым, мен койгон эмесмин мындай. Анан бул биринчиден, экинчиден Кыргызстан мусулмандар дини башкармалыгы жана анын ичинде иштеп жаткан кызматкерлер кайсы бир мекеменин үстүнөн текшерип бер деп укук коргоо органдарына жазганга укугу да жок. Жасалма кат боюнча Свердлов РИБСи тарабынан кылмыш иши козголуп, учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Бирок кызык жагдай, муфтият али күнчө жасалма кат жана расмий документти жасалмалаган адамдар боюнча үн кат элек. Почему-то Духовное управление мусульман хранит молчание, так как фирменный бланк, печать и подпись была поддельна. Кроме того, они говорят, что такого заявления они не делали. Но с февраля месяца по сегодняшний день никакого обращения Духовного управления или какой-то реакции по поводу того, что их документы подделываются, нету. Ал эми Талай Лайтегин менен Кочкор Жуманазаров жасалма каттын негизинде чогулган материалдардын көчүрмөлөрүн топтоп, Магомедовдорду өзлөрүнө түптөгөн Ихсан Хариянын курамынан чыгаруу үчүн Октябрь сотуна тосмо арыз жазышкан. Анын жыйынтыгында 2020-жылдын 12-июнунда Октябрь сотунун судьясы Кайсын Абакиров Кочкор Жуманазаров менен Талай Лайтегиндин тосмо арызын канааттандырып, Магомедовдорду фонддун курамынан чыгаруу боюнча мыйзамсыз чечим чыгарат. Ал эми фонддун жетекчилигинин бул соттук отурум тууралуу кабары да болгон эмес. Гражданский процесс по выводу из фонда учредителя велся с грубым нарушением законодательства, в связи с чем мы в доказательство своих слов мы просили предоставить нам протокол судебного заседания, где были бы отрежены весь сам процесс. Как судья сам, не исследовав материалы дела, вопреки требованию законодательства, сразу перешел к прениям сторон, то есть уже к заключению, вынесению решений. Я считаю, что такое вообще недопустимо, это во-первых. Во-вторых, никаких доказательств, никаких оригиналов документов предоставлено не были. Судья вынес решение только на копиях. Бул иштин негизинде Октябрь райондук сотуна баш бактык. Бирок Чу деп босогосунун аттарыбыз менен бизге тоскоолдуктар башталды. Кирип чыксам да, эслеп турасам. Кире берели ме? Что там? Жок, я эми уруксат берген. Жа, Мединада уруксат берди го, сиздин өкүлүктөр айтты, Медина жайга киресиңер, адвокат менен биргиле деди го. Жок, ким адвокат? Мен сиз кирип чыгасыз, уруксат алсаңыз, Медина жайга чалсам, мага не киргизем. А почему не запускаете? Это же общественное место.
Общественное место. Сиздин эле сотрудник келип азыр киресиңер, видноде эжеге руководитель аппаратыга Абакиров эме кетти, соттук процесске кирип кетти. Руководитель аппарата уруксат берсе киргизебиз. Ал келип булар сурап келсе кирсин деп туруп, адвокатыңа келсин деп күтүп отурдук да, мисалы. Хорошо, мында келди адвокатыңыз кирип чыксын, уруксат берсе киргизет. Общественное место почему запрещаете? Руководство аппарата ошондой бергенде. Араңдан зорго уруксат алып, Кайсын Абакировдун иш бөлмөсүнө барганыбызда судья кабинетине бекинип алып, биздин суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Анан кийин раскөзүн карап, ошондой кайрады. Телевидение бербейт андай нерселердичи, комментарий. Соттун канцеляриясына Ихсан Хариядан Магомедовдорду чыгаруу боюнча Абакировдун кабыл алган чечими тууралуу комментарий берип коюусун өтүнүп, кайрылуу калтырдык. Бирок соттон кандайдыр бир жооп алуу аракетибизден майнап чыккан жок. 2020 жылдын 12-июнунда чечим чыгарган Кайсан Абакиров жогорку соттун басма сөз кызматы маалымдагандай 2 ай мурун кызматтан кетиптир. Иштен кетердин алдында мыйзамсыз чечимди кабыл алганы суроо жаратат. Бул иш боюнча Бишкек шаардык сотунда отурум өтүп, анда судья Кайсан Абакировдун чыгарган чечими мыйзамсыз деп табылды. Жогоруда айтылган жагдайларды тактоо жана экинчи тараптын ой пикирин билүү максатында Кочкор Жуманазаров менен Талай Лайтегинге кайрылдык. Алардан суроолорубузга жооп берүүлөрүн өтүндүк. Бирок мындай аракеттен эч кандай майнап чыккан жок. Талай Лайтегинде Махатма Ганди менен Байленов көчөсүндөгү мечиттин алдынан кокустан жолуктуруп калып, интервью берүүсүн сурандык. Талай мырза болсо ооруп жатканын айтып, бир жумадан кийин байланышып интервью берерин айтты. Алсак деп. Мен азыр алдында сүйлөгөн настроение. Өзүнчө чалыктан болуп, ислам деп берет. Билесиз, сиз келесизби? Анткени Кочкор Байке баягы катышып келбей койду да бизге. Эми ал Кочкордун өзүнүн иши. Мен убактым болсо барам, азыр просто ден соолугум жакшы эмес. Качан бере аласыз Талай экенсиз? Бир жумадан кийин. Бир жумадан кийин телефон чалсак, биздин жетекчиликти сурап, интервью бербей турганын билдирди. Бир аздан кийин коркутканга да өттү. Алло, Талай Байке, ассалам алейкум. Алейкум салам. Мен Кайрат Кенжебаев. Кайрат, кандайсың? Кайрат. Талай Байке. Айтам. Сиз бир жума дедиңиз эле го, бир жумадан өттү го уже Талай Байке. Ошо, мен эме кылчы мындагы Кайрат. Болот кайтсаң мага звонить этсин. Болбосо сен каалаганыңдай бере бер. Анан мен ошого жараша кылам. Жок, сиз бербейсизби? Эмнеге биз эми ушу бош айтам деп эле болотко чыкканда эмнени чечмегиле болот? Талай Байке, сиз макулдугуңузду бердиңиз. Чыгып бизге телефон интервью бербейсизби? Анан мындай кылам, тиңдей болом деп эле. Анан эмне коркутуп атканыңызбы? Баяндагы коркутуп атасыңызбы? Эмнеге киресиң мен? Чөгүмөңүз Талай Байке. Ал эми экинчи каарманыбыз Кочкорбек Жуманазаров менен байланыссак, телефондон макул болгону менен жолугушууларга келбей койду. Орто ченде мен Жуманазаровдун расмий өкүлүмүн деп атын атабаган айым пайда болуп, телефон аркылуу Кочкор мырза тергөө иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу эч кандай интервью бербей тургандыгын кабарлады. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ассаламу алейкум, жакшы байке, өзүңүз? Ой, мен да азыр жумуштар көп болуп, ары бери жүрүп койбодум ба. Бошо айтасызбы? Бошо айтат элем. Эме, сен эмне болдуң? Жанагы эмелерди? Здравствуйте. Здравствуйте. Ага, я представитель Жуманазарова. У вас какие вопросы? Мне какие вопросы? Да. А вы Нургулезе? Нет, я не Нургулезе. Я представитель Жуманазарова. Я думаю, это не столь важно. Я просто хочу услышать. Не, представьте, дальше, пожалуйста. если я сочту нужным, то мы уже будем знакомиться дальше. Нет, я хочу узнать насчет Ихсан Хария. Мы расследование проводим. Но Да. вы знаете, так как идет следствие, мы не можем вам сейчас дать никакого интервью, никаких... То есть это все после завершения, я думаю, что вы получите полный ответ. А сейчас мы считаем еще, что это достаточно рано. Окуяны териштирип жатып негизги суротуулат. Азирети муфтийибиз Максат Ажы Токтомушев, Кандыбек Туманбаев менен биргеликте Кочкор Жуманазаров, Талай Лайтегин жана Нургүл Балтабаеваны колдонуп, фондду жана анын карамагындагы жерди рейдерлик менен басып алуу аракетин көрүшкөнбү? Мындай ой жүгүртүүгө эмне себеп? Ихсан Хариянын жетекчиси Магомед Магомедов 2018 жылдан берки биздин каармандардын социалдык түйүндөр WhatsApp аркылуу жөнөткөн СМСтерин көрсөттү.
Алардын биринде Нургүл Балтабаева менен Каныбек Туманбаевдин СМСтеринде Каныбек мырза Ихсан Мой деп жазганын көрүүгө болот. Ошондой эле Максат Ажы Токтомушев Ихсан Хариянын ижарадагы жерин колдонуп жатканын өз оозунан уктук. Мындан башка ар кандай өңүттөгү СМСтери да бар. Бардык сүйлөшүүлөр сакталып архивге салынган. Керек учурда укук коргоо органдарына далил катары берилүүгө даяр. Биздин редакция бул иштин алкагында экинчи тараптын да ой пикирин угууга жана толугу менен чагылдырып берүүгө даяр. Негизги максатыбыз чындыкты коомчулукка жеткирүү болуп саналат.